Саламатсыңарбы балдар, кыргыз адабияты сабагы. Сабагыбыздын темасы Тоголок молдо жана анын Телибай тентек поэмасы. Жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт балдар. Андыктан жаныңарга жакшы курдаш күтүп, жакшы дос күткүлө. Улууларды урматтап, кичүүлөрдү ызаттаганга аракеттенгиле. Сабагыбыздын максаты акын жана анын чыгармасы жөнүндө маалыматка ээ болобуз, чыгарманын мазмуну менен таанышабыз, тартиптүү, адептүү болууга аракеттенебиз. Тоголок молдо өз аты жөнү Байымбет Абдрахманов. Ал 1860 жылы Нарын областына караштуу Актала районундагы Куртка деген айылда туулган. Ал манашчы, санжырачы, тамсилчи жана элдик оозегей чыгармачылыкты жыйнаган адам. Келе балдар, Тоголок молдо аталып калган себебин билели. Мурунку замандарда балдар Куран окуй билген, араб арипин тааныган, молдодон барып сабак алган адамдарды молдо деп коюшкан. Ал эми Тоголок аталып калган себеби Тоголок молдонун бет түзүлүшү Тоголок формасында болгондуктан анын Байымбет аты өчүп Тоголок молдо аталып калган. Анын чыгармалары Кем чонтой, Куштардын аңгемеси, Иттин доолдай тиктирем дегени, Таалым кыз менен Көбөштүн айтышы, Устанын аялынын кошогу, Телибай тентек жана башка чыгармалары бар. Телибай тентек поэмасы 1939 жылы жазылган. Анда мурунку заманда жашаган Дөдөңбай деген бай карыганча бала көрбөй жүрүп, карыганда Телибай аттуу уулду болот. Мына ошол уулу ата тилегин, үмүтүн актабастан жакшы бала болуп чыкпайт. Тескерисинче, ал жыйнаган мал-мүлктүн баарын чачып, өзү каалаган жоосунсуз жоруктарды жасаганын койбойт. Акыры ата-энеси тажап, аны молдого алып окутмак болушат. Бирок молдого барган соң, ал жаздырган кагаздын баарын айырып, аны да тажаткан соң, акыры молдо Телибайды кууп жиберет. Дагы бир анын жоосунсуз жоругу музоо кайтарып жүргөн балдарды кармап алып, музоолорун камап, өздөрүн ур-токмокко алып, айлаларын кетирет. Мына ошентип баласынан жакшылык көрбөй жүрүп, баягы Дөдөңбай бул дүйнө менен кош айтышып кете берет. Анын жыйнаган мал-мүлкүнүн баарын жок кылган Телибайды апасы чакырып, атаң өлдү, эми жок, аны коюуга керектүү заттар дагы жок, деп коңшулаш жашаган эжесиникине жөнөтөт. Ал жактан челпек жасаганга ун, сөөктү орогонго кепин жана сөөктү койгондорду келгендерди сыйлоо үчүн союуга кой сураттырат. Эжесиникине барган соң, эжеси жумуштарын кылып алмакка баласын Телибайга кармата салат. Ал жаңы төлөгөн баланын ыйлаганын көрүп, башын кармап көрөт да, жумшак турбайбы, баланын башы ийиңдеп кетиптир деп, баланын мээсин алып салат. Ошентип ал эжесине дагы күйүт алып келет. Балдар, мына ушинтип окуя уланып отурат. Үйгө тапшырма, чыгарманы толук окуп бүтүрөсүңөр. Телибай дагы эмнелерди жасашы мүмкүн? Анын тагдыры эмне болот? Акыл киреби же кирбейби? Чыгарманы толук окуп бүтүп, андан соң тема боюнча сүрөт тартабыз. Кийинки сабакка чейин саламат.